Заман талабына жооп берген сот, прокурор юристтерди 4 багытта даярдайт. Башкы прокуратуранын алдында юридикалык академия ачылды. Кара түтүнгө ууланган Бишкек ыш маселесин ыкчам чечүү убакыты келди. Абанын булгануусу ар кандай ооруларды күчөтүүдө. Бишкекти аралап өткөн темир жол кала сыртына чыгарылат. Шаар мэри долбоорду кытайлык компания ишке ашыраарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап эфирде күн жүрүш маалымат программасынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдиева. Президент Садыр Жапаров башкы прокуратуранын имаратынын курулушуна мезгил кутусун салды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 7 кабаттуу имарат 20 000 чарчы метр жерди ээлейт. Андай 200 орунду 2 деңгээлдүү жер астындагы унаа токтотуучу жай болору айтылды. Президент акыркы жылдарда Нарын, Талас, Ош жана Чүй облустарында кызматтык батирлер салынып, бир катар аймактык прокуратуралардын имараттары жаңыланганын, прокурорлордун маянасы жогорулап иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Биз бүгүн мезгил кутусу аркылуу келечек муундарга кайрылып, жаңы Кыргызстанда укуктук тартип, мыйзам жана адилеттүүлүк өлкөбүздүн негизги баалуулуктары боло тургандыгын жар салдык, деди Садыр Жапаров. Курулушту 2026 жылы аяктоо пландалып жатканы кошумчаланды. Борбордо башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн юридикалык академиянын жаңы имарат ачылды. Окуу жайдын жаңы имаратынын ачылышы президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Заман талабына жооп берген юридикалык академия болочоктогу сот, прокурор, юристтерди атайын 4 багытта даярдап чыгарат. Жаңы имараттын ачылыш аземи туурасында кесиптешим баяндайт. Дүйнө тез өзгөрүп турган чакта заман чакырыктары менен ар кандай кооптуу жагдайларга татыктуу жооп берүү үчүн прокуратура, юстиция, укук коргоо органдарына жана сот системасына күчтүү кадрлар, жогорку класстагы кесипкөй адистер керек. Мындан улам башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн юридикалык академиянын жаңы имараты ачылып, аны президент Садыр Жапаров расмий пайдаланууга тапшырды. Өлкө башчысы ачылыш аземде сөз сүйлөп жатып, академиядан укук коргоо жаатындагы кызматкерлердин иш учурунда келип чыккан алешемдиктери, кемчиликтери, мүчүлүштүктөрү кыскарып, натыйжалуулугу артаарын, билим менен иш айкалышаарын илгери үмүт менен күтөөрүн белгиледи. Юридикалык академиянын ачылышы мындан топтолгон профессордук окутуучулук курам үчүн өтө жоопкерчиликтүү милдетти жүктөп жаткандыгын айта кетишим керек. Мынакей азыркы 1-курстун студенттери буюрса ушул окуу жайдын биринчи бүтүрүүчүлөрү болушат. Мезгил батыл өтөт, анан алардын билим деңгээли, иште көрсөтө алган кесипкөйлүгү дал ушул юридикалык академиянын кадыр баркын же асманга чыгарат, же тескерисинче жерге түшүрөт. Кесипкөй профессордук окутуучулар курамынын талыбаган эмгеги, ак кызматы менен бул академия юриспруденция тармагындагы белгилүү бир билим берүү жайына дасыккан илимий борборго айланып, жогорку кесипкөй атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдаган чоң мектеп атыгат деп мен бекем ишенемин. Жоопкерчиликтүү милдет жүктөлгөн жаңы окуу жайдын профессордук окутуучулук курамдын 65%-нын илимий даражалары, наамдары бар. Ошондой эле окутуу процессине укук коргоо органдарында иштеп жаткан тажрыйбалуу кызматкерлер да тартылат. Анткени прокуратура системасындагы сапаттуу кадрларды даярдап, квалификацияны жогорулатуу юридикалык академиянын башкы максаты. Бул академияда студенттерге биз заманбап билим берүүгө милдеттенебиз. Жана биздин талабыбызды студенттер аткарууга милдеттүү жана билим алууга акылуу. Ошону менен эле бирге окуу программасында бизде теория менен практика айкалыштырылып, кызматкерлерге өзүн аткарганга даяр болушат. Азыркы мезгилде бул жерде окуган ар бир студентке эң биринчиден мыйзамды сактоого, адам укугун коргоодо эң терең түшүнүк менен даяр болушуп, иштеген жерлеринде баягы флагман боло алат деп мен айта алам. Имарат абдан бакубат салыныптыр, абдан кооз жана бардык шарттары бар экен. Мында биздин иштеп аткан, жаңы баштаган же болсо өзүнүн кызматтык тажрыйбасын жогорулатабыз деген биздин кызматкерлер абдан жакшы шартта окуп,
өзүнүн билимин жана тажрыйбасын өркүндөтөт жана алга жылат деп ойлойбуз. Жаңы түзүлгөн юридикалык академия прокуратура, юстиция, укук коргоо жана сот органдарынын кадрларын даярдоо системасын өркүндөтүү максатында түзүлгөн. Заманбап шарттар менен камсыздалган окуу жайдын имараты 3 кабаттан туруп, анда 2024 жылдын 1-сентябрында алгачкы жолу кабыл алынган 250 студент билим алууда. Юридикалык академия студенттерди максаттуу даярдап чыгаргандыктан бүтүрүүчүлөрү конкурстун негизинде кабыл алынган жумуштарга ийгиликтүү өтө алат деп Биз атайын максаттуу даярдагандыгыбыздын себеби бул ошо прокурордук көзөмөлгө байланыштуу, адвокатура же болбосо башка юриспруденция тармактары боюнча булар кошумча сабактарды өтүшөт да. Демек, булар конкурста жакшы ийгиликтерди берип, мындай ийгиликтүү өтөт деп биз толук ишенебиз да. Прокурордук факультеттин контрагы 110 000 сом, юридикалык факультеттин бакалавриат юриспруденция багыты 70 000 сом, судебный экспертиза, соттук экспертиза 45 000 сом, ал эми информационная безопасность 50 000 сом да. Окуу жайдагы билим берүүнүн өзгөчөлүгү сабактар атайын практика менен айкалыштырылып өткөрүлөт. Соттук медициналык экспертизанын ар кандай түрлөрү болгондуктан, имараттын соңку кабатына криминалистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн бардык шарттар менен камсыздалган лаборатория жайгаштырылган. Жакшы билим беришет жана бул жакта ЖРТ баалы боюнча кабыл алышкан. Жана бул жакта бюджет жок, контракт боюнча эле. Буюрса, негизи өзүм кичинекей кезимден бери прокурор болууну кыялданчумун. Буюрса, ошо кыялымды ишке ашырам деген ойдомун. Бул академияда 1-курста окуйм. Юрист, гражданский право. Буюрса, юрист болуп чыгам. Мен деген судебный эксперт болуп поступила, получается. Жана кийин дагы ушул өзүмдүн сфера менен иштеп кетким келет да. Жана ошондой эле азыр Кыргызстан боюнча судебный эксперттер өтө аз, кызматкерлери. Ошол үчүн ушу судебный эксперт менен иштейм. Билим берүү мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүлүп, студенттер жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде 110 балдан жогору контракттык негизде гана кабыл алынат. Окуу 5 жылды түзөт. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореядагы акыркы окуяларга байланыштуу бул өлкөдөгү кыргызстандык жарандарды этият болууга жана сактыкка чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы маалымат таратып, мекендештерди сактык чараларын күчөтүүгө жана зарылдык болбосо жашаган жерлеринен чыкпай турууга үндөдү. Коопсуздукту камсыздоо максатында жергиликтүү бийлик органдарынын көрсөтмөлөрүн так аткарууну жана массалык иш-чараларга катышуудан толук баш тартууну өтүнөбүз деп жазылган мекеменин маалыматында. Тышкы иштер министрлиги кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилигине кайрылууга болоорун билдирди. Бишкекти аралап өткөн темир жолду шаар четине көчүрүүгө Түндүк айланма жолу тараптан жер даярдалып жатат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев парламенттин комитет жыйынында билдирди. Анын айтымында Кытайдын China Road компаниясы долбоор үчүн $550 миллион салууга даяр. Компания темир жолдун бошогон жерин алууну сураган. Бул ишке болжолдуу курулуш иштерине $550 миллион тегерегинде каражат сарпталат экен. Бирок бошогон жерлерди биздин башкы планга туура келип, курулуш иштери жүргүзсө, жердин баасы $450 миллион болот экен. Алар мамлекет өзү каржыласын же бошогон жер тилкесин бизге өткөрүп берсек, кичи райондо курулуш иштерин өзүбүз алып кетип пайдаланганга даярбыз деп жатышат. Азыр кайсыл чечим менен барабыз деп караштырып жатабыз. Биз темир жол алынган күндө дагы магистралдык жол калышы керек деген талапты коюп жатабыз. Жунушалиев темир жолдун ордуна шаардагы тыгынды жеңилдете тургандай кантка чейин жүрүүчү трасса куруу пландалып жатканын айтты. Учурда Түндүк айланма жол жана темир жолго тийиштүү жолдорду тазалоо иштери жүрүп жатканы белгиленди. 16 январда Бишкек мэриясында темир жолду шаардын четине көчүрүү боюнча жумушчу топтун биринчи жыйыны өткөн. Анда China Road and Bridge Corporation in Kyrgyzstan компаниясынын өкүлдөрү темир жолду көчүрүү боюнча бир нече вариантты сунуштаган. Буга чейин өкмөт аталган компания менен Бишкек шаарынын темир жол жана автожол инфратүзүмүн кеңейтүү боюнча кызматташуу меморандумун бекиткен.
Бишкекти каптаган ыш көйгөйү качан чечилет? Бир канча жылдан бери олуттуу көйгөйгө айланган маселени чечүү жолдору айтылып келгени менен майнаттуу жыйынтык жоктой. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин комитет жыйынында айтылып, эл өкүлдөрү аны чечүүдө бир нече жолдорун сунушташты. Ал ортодо экология министри 21-жылдардагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу ыштын көлөмү азайганын белгилеп, аткарылып жаткан иш-аракеттерге токтолду. Бишкекте 21-жылдардагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу ыш азайды. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин комитет жыйынында жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев билдирди. Машиев ышка себеп болуучу бир нече факторлорду белгилеп, аны жоюудагы иш-аракеттерге токтолду. Ошол эле учурда министр жер үйдөгүлөр жаккан көмүр ыштын 40%-ын түзөрүн белгилеп, ага байланыштуу Кара Кече жана Миң Куш көмүргенинде көмүрдү байытуу фабрикасын куруу пландалып жатканын кошумчалады. Мисал катары айтсам, министрлик тарабынан жүргүзүлгөн иштер жыйынтыгы боюнча көмүр от менен иштеген ири коомдук моюнчулордун от казандары демонтаждалып, башка альтернативдүү жылытуу системаларына өткөн. Министрлик жана мэриянын муниципалдык инспекциясы тарабынан атмосфералык абаны коргоо боюнча рейдтик иш-чараларды уюштуруу жөнүндө буйруктардын күчөтүлгөн тартипте ыкчам рейдтик иштер жүргүзүлүүдө. Инспекторлор жумасына бир жолдан кем эмес Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкармалыгы, жергиликтүү өз алчу башкаруу органдары менен биргеликте комплекстүү иштерди жүргүзүп жатышат. Дегени менен айрым депутаттар ушул таптада кара түтүн борборду каптап турганын, кесепетинен ар кандай оорулардын саны өсүп, адамдар таза абада дем албай ышта жашап жатат деген ойлорун айтышты. Эл өкүлү Султанбай Айжигитов маселени чечүүгө убакыт келип жетти деген пикирин билдирди. Мына азыр эмен үстүнө чыгып туруп, жанагы панорамага чыгып туруп үстүнө карасаңар, сплошной бүт чүй долинасы ыш болуп жатат. Понимаете? Эта проблема очень серьезная, к нему нужен плановый подход. Анан кийин бул жерде биз сам подход решения вопроса неправильный, да? Биз жанагы ыш пайда болгондон кийин биз берде постановление чыгып атабыз жогорку кеңеш. Анан ал жерде бүт бардыгы жанагы иш-чараларды айтып атабыз, моун жасагыла, моун жасалма. Бул правительствонун иши да. Кабинет министринин иши да бул. А биз эмнеге алардын ишин кылып атабыз? А булар осы келип туруп, моун жасамады, кабинет министри келип отчет бергенде бизге отчет берип атат. Мындан тышкары депутат Балбак Төлөбаев Кара Кече көмүркенин шаар ичине киргизбөөнү сунуштап, ышка сапасыз көмүрлөр дагы себепчи болуп жатат деген оюн айтты. Балбак Төлөбаев зыяны жок көмүрлөр анын ичинен шабыркүлдү пайдаланууну сунуштоодо. Бүгүнкү чечимге даана жазышыбыз керек. Биринчи, көмүрдү токтотуш керек. Или Кара Кечеге баргыла дагы Кара Кечени байыткыла. Кытайдан технология алып келип туруп. Ошол жерден көмүргө Бишкектин шаарынын ичине урматтуу мэр мүшөк менен азыр тендер өткөргүлө эмдиги жылкыга. Мүшөгү жок көмүр киргизбеңиз, жалаң шабыркүл алып келсин, Кара Кечени жакпаңыз, өлөбүз, барыбыз өлөбүз. Уже ооруп атабыз. Ошо менен 20-30% сразу токтотосуз. Машина катализаторларын жана Кытайларды сүйлөшүп көрүш керек да, баарын катализаторго өткөрүп, катализатор жок машиналарды Бишкекке киргизбеш керек. Абанын булганышы түздөн-түз ден соолукка таасирин тийгизип жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева депутаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Башкача айтканда, ыштан бөлүнүп чыккан уулуу заттар жүрөк кан тамыр ооруларына, дем алуу органдарын жана коркунучтуусу онкологиялык ооруларга себеп болууда. Өлкө аймагында жүргүзүлгөн анализдерге ылайык, ыштын кесепетинен жабыркагандар боюнча Бишкек шаары сап башына чыккан. Бишкекти алып көрсөк, ушул республиканын көрсөткүчүнөн бир нече жогоруда. Бишкекти алып көрсөк, 19-жылы 28,5 болгон экен. Кийинки жылы 25,1, 27,8, 28,9. Салыштырып көрсөк, республиканын көрсөткүчүнөн өтө жогору. Жыйындын жүрүшүндө борборду газдаштыруу маселеси да көтөрүлүп, аны жайылтуунун ордуна электр энергиясына өтүү да сунушу болду. Биз эми газдаштырганыбызда бирөөгө муктаж болуп калып атпайбызбы? Бир башка мамлекеттерге көз каранды. Келиңиздер, бизде Кудай берген мына электр энергияга чоң ГЭСтер мына башталып атат. Биз электр энергиясына өтүүгө аракет кылышыбыз керек да. Нурбаев мындан тышкары дээрлик өлкөнүн басымдуу бөлүгү Кара Кеченин зыяндуу көмүрүн пайдаланарын, андыктан байытуучу фабриканы эртелетип бүткөрүүнү эскертти. Айтурган Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Ньюс ТВ.
Салык кызматынын борбордук аппаратындагы жазалоочу түзүм жоюлду. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык салык кызматынын аппараттык жыйынында борбордук аппараттын жаңы түзүм бекитилген. Борбордук аппараттын текшерүү башкармалыгынын функциясы кыскарды. Кайра уюштурууга чейин аталган башкармалык негизинен буга чейин иштин мындай абалына нааразы болуп келген ири бизнеске карата көчмө текшерүүлөрдү жүргүзүп келген. Эми салык кызматынын борбордук аппараты көчмө текшерүүлөрдү жүргүзбөйт. Текшерүү башкармалыгы пландаштыруу, тобокелдиктерди талдоо жана баалоо, отчет түзүү, мониторинг жана методология менен гана алектенет деп айтылат маалыматта. Бекитилген планга ылайык текшерүүлөрдү аймактык салык органдары гана жүргүзөөрү кошумчаланды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Жалал Абад шаарында ипотекалык турак жай берүүгө байланыштуу алдамчылыкка шектелип, Жалал Абад облусунун Сузак районунун Көк Жаңгак шаарынын тургуну кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Кармалган жаран өзүн Ташиевдин ишенимдүү адамы катары көрсөтүп, анын жеке тапшырмасына таянуу менен Жалал Абад шаарында курулуп жаткан үйлөрдөн батирлерди алуу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай программасынын катышуучуларынын тизмесине алдыңкы кезекке киргизүүнү жөнөкөйлөштүрүлгөн жол жоболорун убада кылып, алдоо жолу менен жарандардан акча каражаттарын ээлеп алгандыгы аныкталган. Учурда аталган жарандын ушул сыяктуу фактыларга тиешеси бар экендигин аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Жол эрежесин бузуу боюнча токтомдорду электрондук форматта таратуу пландалууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги демилгелеп, коомдук талкууга чыгарды. Маалыматка ылайык, бул чара акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун алкагында каралып жатат. Учурда токтомдор жарандардын же алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн колуна жеке тапшырылышы керек. Бирок бул ыкма көйгөй жаратып чыгымга учуратууда. 2024 жылга чейин 5 жылда токтомдорду басып чыгарууга, конвертациялоого жана жеткирүүгө 95,8 миллион сом сарпталган. Ошондуктан токтомдорду электрондук почта, мамлекеттик портал, мобилдик тиркеме жана СМС аркылуу жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн киргизүү зарыл деп айтылат мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Ошондой эле онлайн режимде билдирүүнү ачпаса же байланыш жеткиликсиз болсо, ал тапшырылбаган болуп эсептелип, документ кат аркылуу жөнөтүлөөрү кошумчаланган. 1 февралдан баштап Сауд Аравиясына барчу бардык саякатчылар, анын ичинде ажылык жана кичи ажылык үчүн бара турган зыяратчылар менингитке каршы эмдөө сертификатын көрсөтүшү керек. Бул милдеттүү талап 2 жаштан жогоркуларга тиешелүү. Вакцинация учууга 10 күн калганда жасалышы керек. Бул чара жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу максатында киргизилген. Сауд Аравиясынын саламаттык сактоо министрлиги 3 вакцинаны тааныйт. Алар 4 компоненттүү Neisseria meningitis вакцинасы, полисахарид же конъюгироваланган вакцина. Neisseria meningitis 5 жылга, полисахарид 3 жылдан ашык эмес жана конъюгацияланган вакцина 5 жылга чейин таасирдүү. Менингит бул мээни жана жүнүнүн сезгениши. Менингит өлүмгө алып келиши мүмкүн. Көпчүлүк инфекциялар адамдан адамга жугушу мүмкүн. Шаршембиден баштап аба ырайы өзгөрүп, мезгил менен кар жайт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Абанын температурасы төмөндөп, кээ бир жерлерде туман түшөт, жолдор тоңуп, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20, Ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Аптанын экинчи жарымында өлкөнүн түштүк аймагында түнкүсүн -6, -11 градус суук болсо, күндүз 0 градустан -5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ал эми өлкөнүн түндүк аймагында түнкүсүн сууктун күчү -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Күндүз -9, -11 градусту түзөт. Тоолуу райондордо түнкүсүн -20, -25, күндүз -8, -13 градус. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн -31, -36, күндүз -15, -20 градус суук болору болжолдонууда. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.